26 бетте мынакей бул эмнени билдирет? Бул эмнени билдирет дегенде, мисалы көрдүңүзбү, китептин астына жазылып турат. Муну көрүп алып, биз кандай ойношубуз керек экенин бул 26 бетте жазылуу. Мынакей бул жакта. Дагы ушундай знактар толтура болот да, музыкалык. Муну Google'га жаза калсаңыздар деле, ал жакта маалыматтарды айтып берет. Анан мисалы нотанын астында П деп турат, бул пиано. Бул биз акырын чертет экенбиз да, ушуну ойногондо далактап, даңкылдатып биз комуздун моюн жагынан чертсек акырын үн чыгат. Ушул жазылса, анда биз моюн жактан ойнойт экенбиз. Нотанын астында Ф форте деп турган болсо, биз анда тепкиге жакын катуу чертип ойнойт экенбиз. Анда эмесе, мынакей бул эки нотаны биз шилтеп ойнойбуз. Анан мындан ары бул жака чейин терип ойнойбуз да. Мини экинчи кылга тийгизебиз ачык. Же болбосо баарын терип ойносоңуз болот. Чыгармада ошондо экинчи томдо бул жакта мынакей биринчи кыл, экинчи кыл, үчүнчү кыл кандай күлүнүп жазылуу, миля ми. Биринчи кылда кайсы ноталар алынат, экинчи кылда кайсы ноталар алынат, кайсы кылда, кайсы манжа менен. Анан бул жакты баарын терип ойносоңуз болот, же мен көрсөткөндөй кылып ушул тактын ичин шилтеп, калганын терип ойнойсуз да. Анан могул жакка келгенде эле өйдө тересиз. Эми ошондо нотасын айтканда П дейт. Значит, биз деген моюн жактан акырын ойнойбуз. Ми, ля, ля, си, ре, до. Пауза. Бул тыныгуу 26 бетте жазылган. Токтоп турат экенбиз. Бир нотага тыныгуу экен да. Анан ми, ля, си, ля, до, ля. Тыныгуу. Ми, ля, си, ре, до, ми. До, ми болду. Анан ми, ля, си, ля, до, ля. Тыныгуу. Анан форте каяктан ойнойбуз? Тепке жактан катуу ойнойт экенбиз. Терип өйдөгө теребиз. Ми, до. Тыныгуу. Ми, до. Тыныгуу. Ошондо көрдүңүздөрбү, куштун эмнесин сайраганын азыр комузда ойнолуп атканда түшүнөсүздөр да. Андан кайра ми, ля, си, ля, до, ля. Анан бул белги реприза. Биз кайра могул жактан баштап кайталайбыз. Ми, до, пауза. Дем алуу. Ми, до, пауза. Ми, ля, си, ля, до, ля. Эми ойноп көрсөтүп берем. Ля миге күлөнгөндөн кийин экинчи томдо же баарын терип ойнойсуз, терип көрсөтүп берейин, же баш жана шилтеп бир такты калган терип ойносоңуз болот. Мисалы үчүн ылдыйкы ми ачык алынат, 0 деп турат го. Ошондо астын сиз коюп туруп, анан сөөмү менен ылдый терип мынакей ми, анан ля, си, ре, до. Тыныгуу. Анан ми, ля, си, ля, до, ля. Тыныгуу. Ми, ля. Ошондо ми дегенде ылдыйкы мени мен муну ачык алып атам. Ми, ля, си, ре, до, ми, ля, си, ля, до, ля. Тыныгуу. Анан эмне форте дейт, өйдө тереткенбиз. Мынакей тепки жактан ми. Ошондо биз катуу, ми, до. Тыныгуу. Ми. Анан кийинкисин эмне экен? Пиано дейт. Ми, до. Ми, ля, си, ля, до, ля. Тыныгуу. Анан репризабыз бар. Кайталайбыз. Тепки жактан форте. Ми, до. Өйдө терип атат экен. Ми, до. Тыныгуу. Экинчисин пиано дейт. Акырын, моюн жактан. Ми, до. Ми, ля, си, ля, до, ля.
ушинтип ойносоңуз болот, же болбосо мини шилтегенде биринчи такта мини экинчи кылга чыпалак менен тийгизип ми ля деп анан калганын терсеңиз болот. Си ре до баарын ылдый терилип атат. Кандай жазылса ошондой теребиз. Ми ля си ля до ля